Namazdагы сөмөй көтөрүү бар го, таксир пайгамбарыбыздын сүннөтү бул. Абу Ханифа айткан көтөрүлөдү. Келсеңиз мен китептен далил көрсөтүп коеюн бардыгы. Биздин мазхаб башчыбыз, биздин мазхабта, Ханафи мазхабта сабаба ишара көтөргөндүн эки жолу бар. Биринчиси кольцо, халака. Тура көтөрүш керек. Ибн Абидинде, Раддул Мухтарда, бизде бар китептерде келет. Көтөрүү маанисинде мындай. Ашаду ан ла илаха дегенде көтөрүлөт. Иллаллада түшөт. Бул сүннөт пайгамбарыбыз айткан, ушул шахадат шайтанды кылыч менен чапкандан ham катуу тиет деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан башка риваяттарда көп келгендиктен, макулбу? Бирок пайгамбарыбызга келиңиз, ал көтөргөн. Сахабалар көтөргөн. Анан биздин мазхаб башчыбыз көтөргөн өзү жетиштүү да. Анан кийин ушул боюнча өтө чоң талаштар болуп кеткен. Ошон үчүн кээ бир фик китептеринде буну көтөрүү боюнча вообще зикри жок болгон. Мисалы Хидаяда көтөрүү боюнча зикри жок, Шарлукада зикри жок. Мулла Али Кари рахматуллаху алейх Тазйинул ибара фи масалати ишарати сабаба деген рисала жазган. Бардык далилдерди алып келген. Ушуну ана фикы кайданиде ушундай көтөргөндө арам деген да. Ошол киши тууралуу бүткүл аалымдардын айтуусу ушул, эгерде хусну зан, жакшы күмөнсүрөө болбогондо тигини кафир деп айтса болмогон дейт. Пайгамбарыбыздын сүннөтүн кантип сен арам дейсиң? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн арам деген имандан ажырап калат, этиятташ керек. Болгондо да сахих хадистерде. Канча хадистерде бар. Бухари, Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, Муснади Ахмад, Муснади Ибн Аби Шайба, Ибн Мажа, Асар Тахави, чекеден. Эмне деген кара китептерде. Ошон үчүн бул кийин аягы талаш боло бергенден кийин, кой, көтөргөндөрдү көтөрбө деп айтпайбыз, көтөрбөгөндөрдү көтөр деп чакырбайбыз. Тек коелу деп ошо токтошкон. Макулбу? Бирок ошон үчүн иншалла бирөө көтөрө турган болсо, билген болсо, өзү жолу менен көтөрсүн. Экинчиси эли күч деп коет мана. Эли күч. Экөө Ханафи мазхабта. Мазхаб ээлеринен. Ким ээлеринен?